Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү бул даярдалган презентация Энелер мектебинин негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун Ата-энелер сиздер үчүн китебинин негизинде түзүлдү. Мен Момунова Гүлчахра Энелер мектебинде азыркы күнгө чейин окуп келе жатамын. Агайдын көптөгөн лекцияларына катышып, кыздарыма жакшы тарбия берүүдө көптөгөн тажрыйбаларды үйрөндүм. Урматтуу ата-энелер, мына ушул мен үйрөнгөн тажрыйбамдын негизинде бүгүн мен сиздерди ушул үй бүлөдө тарбиянын негизги багыттары деген тема боюнча кыскача маалымат берип өтөмүн. Бүгүнкү темабыздын пландары: биринчи планыбыз дене тарбиясы, экинчи план акыл эс тарбиясы, үчүнчү план адептик тарбия, төртүнчү план эмгек тарбиясы жана бешинчи планыбыз бул эстетикалык тарбия болуп эсептелинет. Осман Нури Топбаш айткандай, урматтуу ата-энелер, ата-эненин балдарына калтыра турган эң кымбат мурасы жакшы адеп ахлак, аруу кулк мүнөз. Ал эми булар тарбия аркылуу гана ишке ашат. Биринчи план дене тарбиясы. Баланын акыл эси, адеби, жөндөмдүүлүгү, адамдык сапаттары анын ден соолугуна толук көз каранды. Балдарга убагында калориялуу, витаминдүү тамактарды берип, гимнастикалык көнүгүүлөрдү өз убагында аткарып машыгып турса, ден соолугу чың болот. Бирок буга чектен артыкча берилип кетип, балдардын билим алуу, кругозорун өстүрүү, адабий китеп окуусу, зарыл убакытты ушуга кетип калуусунан сак болуу зарыл. Акыл эс тарбиянын негизги максаты баланын ой чабытын өстүрүү, сезимталдык, зиректик, тапкычтык, анализдеп салыштырып, айырмалап, окшоштуруп корутунду чыгара билүүгө үйрөтүү. Балада эрте жаштан баштап эле бул айлана чөйрөгө, табиятты байкоого, аны баалоого жана бир нерсени таң калып жана эстеп калуу сапаттарын өстүрүүгө маани берүү зарыл. Үчүнчү планыбыз бул адептик тарбия. Улуттук эң кымбат байлык анын ыймандык адептик сапаты деп улуу жазуучу Чернышевский айткандай, ар бир адамдын эң кымбат сапаты бул анын ыйманы болуп саналат экен, урматтуу ата-энелер. Ата-эне балдарды саламдашуудан баштап бардык адамдык жакшы сапатка, ыймандуулукка, кайрымдуу, мээримдүүлүккө, берешен, марттыкка тарбиялап, машыктырып баруу зарыл. Төртүнчү план эмгек тарбиясы. Фридрих Энгельс айткандай, эмгек адамды жаратты. Турмуш тиричиликке машыктырып тарбиялоо, эмгек балдардын ден соолугун бекемдейт. Ушинский эмгектин эки касиетин белгилеп кеткен. Эмгектин натыйжасы байлык, эмгектин адамды өстүрүүчү кудурети. Биз айыл жергесинде жашайбыз, урматтуу ата-энелер. Балдарыбыз талаа жумуштары менен аралашып өсүп келе жатат. Ата-эне үчүн бул чоң күч болуп саналат. Ал эми бизде балдарды үй бүлөдөгү эмгегинде эки начар касиет бар. Биринчиси, балдарды өтө көп жумушка тартабыз дагы, балдардын адабий китеп окуусуна дээрлик убакыт калтырбайбыз. Бул баланын бир тараптан өсүп калуусуна чоң себеп болот экен. Экинчиси, балдарга такыр эле ишти аткартырбайбыз дагы, аларды эркелетип, ак көңүл кылып коебуз. Мына ушул эки каталыктан сак болуу зарыл. Бешинчи план эстетикалык тарбия. Үй бүлөдө балдарды эс тарта баштаганда, айрыкча мектепке даярдоо мезгилинде айлана чөйрөдө сулуулукту сезүү, көрүү, аны баалоо, ошол сулуулукка суктануу касиеттери пайда болот. Ата-эне үй бүлөдө балдарга үлгү болуш керек, ар тараптан кийингенде, иштегенде, мамиле түзгөндө. Ошол касиеттерди жакшы сактаса, балага жакшы таасирин калтырат. Эстетикалык тарбияга туура багытталса, балдардын жан дүйнөсүн байытып, дилгирлентип, өсүп өнүгүүгө шыктандырат. Эми жыйынтыктап кетсек, ата-энелер үй бүлөдө балдардын тарбиясына астейдил көңүл буруп, убакыт ажыратып киришсе, ошондо балдары жаш кезинен ар тараптан көп келишкен адам болуп чоңоет. Энелер мектебине мен өзүм катышып, көптөгөн жакшы сапаттарды өздөштүрө алдым. Кыздарымдын билим алуусуна шарт түзүп, өздүк китепканаларды уюштурдум. Кыздарымдын ар бир жасаган аракеттерин колдоп келдим. Жардам берип, ата-эне катары гимназиянын мугалимдери менен ушул күнгө чейин тыгыз байланышта болуп, иштеп келүүдөмүн. Балага кандай тарбия берүү керек? Анын тарбиясындагы кемчиликтерди жоюу жолдорун өздөштүрдүм.
Менин энелер мектебинде окугандыгым бул биздин үй бүлөгө чоң таасирин тийгизди. Кыздарым ушул күнгө чейин биздин үй бүлөгө чоң ийгиликтерди алып келүүдө. Чоң кызым Нуриза 2019-жылы гимназияны ийгиликтүү аяктап, Жусуп Баласагын атындагы университетинде бюджеттик бөлүмүндө 1-курста окуп жатат. Мадина 9-класстын окуучусу, бул химия предметинен олимпиаданын катышуучусу. Ал эми Гүлкайыр 6-класста окуйт, 6-класстын отличниги. Мына ушундай ийгиликтерге жетишип, кыздарым көптөгөн дипломдордун, сертификаттардын ээлери болушту. Өзү китепкананы уюштурууга аракет жасашты, газета, журналдардын топтомдорун жыйнаштырды. Урматтуу ата-энелер, сиздерге дагы кайрылып кетмекчимин. Ата-энелер, сиздер үчүн китебин окуңуздар, агайдын лекцияларына келип катышыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.